Assalamu алейкум кадырман замандаштар. New TV телеканалынын Акыл Заман автордук иликтөөсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн маселеси эр жигит. Кыргыз наркында мына ушундай түшүнүк бар. Кыргыз эли кылымдардан бери эр жигитти даңазалап, эр жигиттин сапаттарын саймедиреп, уулдардын баарын эр жигит болууга тарбиялап, эр жигит болууга үндөп келген. Анда сөз өз ирэти менен болсун. Келечекти башкалардан эртерээк аңдап, замандын тизгинин эртерээк кармап, дайыма бир жакшы, жаңы ишти баштап, элге үлгү өрнөк болгон адамдар болот. Аны ээрчип, жолун жолдогондор улам көбөйүп олтуруп, ошол баштоочу баштаган иш кантип элдин негизги кесиптеринин бирине айланганын эл өзү деле билбей калат. Сар эсеп салып издесек, баардык иштин баштоочусун таап алышыбыз мүмкүн. Адам баласы алектенген иштер улам барган сайын ушунчалык көбөйүп жаткандыктан андай пионерлерди таппай калышыбыз да андан бешбетер мүмкүн. Эмнеси болсо да жашоонун сапатын чындап жакшыртуучулар, башкача айтканда коомдук прогрессти алып жүрүүчүлөр ошолор болуп эсептелет. Элибиз андайларды адатта кыскача гана эр жигит же болбосо эл баккан эр деп атап коет. Тоң районундагы жогорку өрөөн деп аталган климаттык шарты катаал, чоң жолдордон алыс аймактын кулуну Илисбек Абакиров мына ошол эр азаматтардын бири. Бекеринен ал жактын эркектери 55, аялдары 45 жаштан пенсияга чыкпайт. Жаштарынын дээрлик көбү туулган жерине байырлоого караганда андан качып кетүүнү артык көрүшкөн. Илисбек мырза болсо ишкерлик менен тапкан толгон каражатын ошол аймактын малчылыгына, болгондо да эл дээрлик унута баштаган топозчулук деген ишке салып, кадыресе ийгиликке жетишкен. Топоз байырлай турган эң бийикте жайгашкан айылга барып, топоздун сыры менен кадырын билген адамдарды таап, алар канагат алып, ыраазы болгондой маяна төлөп, эми биргелешип иш жасайлы деп бир чоң үйүр топозду топтоп берет. 10 чакты жыл ичинде ал үйүр бир топ эле малга айланат. Малдын санын айтпайт, бирөөнүн акчасын санабайт дейт кыргыз. Маселе анда эмес. Маселе Илисбектин ийгилигин көрүп топоз багам дегендердин саны кескин өсө баштаганында. Экономикалык келечеги көрүнбөй эл кача баштаган аймак Россиянын Сибириндеги Газпромдун кирешелүү объектилериндей көрүнө баштаганында. Болгон айырмасы Газпром иштетип кеткенден кийинки жер адам каттагыс кылымдар бою жашоого жараксыз жайга айланып калса, топоз жайылган жайлоолордун кунары артып, көркүнө чыгып турганында, топоздун чокой сыяктанган жумшак туягынын кыпындай да зыянынын жоктугунда. Бизде ушул Улакол айыл өкмөтүндө 5 айыл бар. Анан жогорку зонада жайгашкан ушул Туура суу айылыбыз ушул айыл. Бул айылдын өзүнчө бир өзүнө тиешелүү мүнөзү бар десек болот. Эми бул кыргыз эли байыртадан ошол кыргыз элинин ушул күнгө сактап келген ушул улуу тоолор жана боз үй деп биздин улумундар айтып жүрүшөт. Ошондой ушу тоо боюнда жайгашкан айылда. Анан бияктагы элдин мүнөзү дагы ушул тоонун касиети болсо керек. Ичкен суусу да таза. Анан өзлөрүнө бир тиешелүү мүнөздөрү, өзлөрүнө тиешелүү касиеттери бар. Көп калп айтышпайт. Мындай бир кыргыздын илгерки бир аруулук салттары бар да. Бияка келгенде мындай бир адамдын жан дүйнөсү тазарып, ушундай бир жакшы энергияга ээ болуп кайтат. Бакылдап, шакылдап, ичиндегиси сыртындагы. Мейман дос болушат ушундай эл да. Бизде арпа буудай өспөйт, алмөрүк өспөйт. Ушул болгону мал менен биздин баардыгыбыз жегенибиз дагы, кийимибиз дагы баарыбыз ушул мал менен жан сактообуз өтөт. Бизге бышыкчылык жок, буудай арпа да бышпайт, алмөрүк картошкабыз бышат. Кээ жылдары картошканы дагы үшкө алып кетет, эрте күздө, августтун аяктарында. Ушу 2008ден бери ошо өздөштүрүп, ушу бүгүнкүгө чейин ушу топозго ушу баш оту менен киришип калдым. Анткени себеби бул рентабельный экен. Тойут камдабайт экен. Кышкысын жайкысын тойут жеп экен, только топозчу. Багып анан жайында жайлоодо, кышында төрдө жүрөт ошол. Ошол топозчу эле карайт, башка эч жумушу жок да бул. Только топозчу карайт. Короонун да кереги жок, чөптүн да кереги жок. Чөптүн кереги жок, короонун кереги жок. Раскол керек. Раскол келип аткан себеби вакцинация берип туруш керек. Яшур деген
оорумен ооруп калат. Анткени уйлардан жууп калат. Чоң килейген топоздорду кантип кармайсың? Анын өзүнүн расколу бар. 7 метрлик расколу бар. Алып келип эметкенде тизилип туруп калышат. Ал расколдо өйдөңкү кашарда. Алайдан келди, сырттан келди, Акширактан келди, ушундай алмашылып турат да. Бул жерде жүргөн уже Алайдан келген. Булардын гемоглобин аябай жогору болот негизичи булардыкычы. Аны пайдалуу холестерин жок деп айтышат. Эт кушка эми карышкыларда күч болсо алып коет экен мында. Чоңдорун ала албайт, бул мамалактарын терип коет дейт. Терип коет. Силерди алдырдыңарбы мамалактар? Тиги талай айтат, бирди өткөндө алды дейт. Эми чыгаша болмойчу, киреше болбойт дейт эми. 2 жыл сайын букасын алмаштырып алса, мамалактар эме кичинип кетет. Көрдүңүзбү? Бул эле быйылкы мамалак кичинип барат. Кышында бөлөбүз, мамалактарын бөлүп, анан жазында бычабыз. Эркектерин өзүнчө атарга кошобуз. Ургачтар өзүнчө атар, ошол бөлөбүз. Мунун жасалма куудуруу деген жолу Жок, биякта жок, жасалма куудуруу деген жок. Муну биздин ар бир айылда бакса болот эле да. Ар бир айылга турбайт го, кесе бакса болот эми мына эме. Бул муздак жерге гана турат да. Бул жерге токтойт. Эгер тура эмес жер болсо кетип калат. Күнүнө жылдызды карап 70 км уруп кетет экен бул. Ушундай бир жылдызды карап туруп жөн кеткенде бул топозчулардын эле эмеси, оор ачылып жана издеп Уралбайт. Уралбайт эми. Оор деле жок. Илиспөкөз классташ. Жакшы. Жакшы. Мал чарбасын жетектейм. Бул жердеги. Бул жердеги коюн, уюн, жылкысын. Бу сөйкөнгөндө сизге сөйкөнөт экен. Бу ат же ар нерсеге сөйкөнө берет. Бул ар нерсеге сөйкөнгөн ат да. Эми бул өзүңүз топоз кайтарат экенсиз негизинен да. Негизинен убактылуу да. Чабан табылыкча. Топозго минбей, бу атка минген жакшыраакпы? Топозго мингенди үйрөнгөн жоксуңарбы? Жок, үйрөнгөн жокпуз. Топоз мингенди билбейбиз. Билбейсиңер. Бирок могу кыргыздын тукумундагы жакшы ат экен. Кооз экен. Жазга бышты, бул кыйын ат. Уга келгенде кыйын ат болот. Баралына келгенде. Бул жаш. Жаш. 1 жаш. Кооз экен, момундай өңүңдөгү атты көргөн жок эле. 1 жаш. Аябай. Жазга бышты. Эркелеп турат экен. Эми кандай экен эми топозчулук деген иш? Жакшыбы? Эми топозчулук иш деле жакшы да, биз мал чарбасы менен жүрөбүз. Бала чактан бери эле мал чарба менен келип атабыз. Ошо. Мурда топоз дегенди билчү элеңер же жаңы башталды атам? Мурун эле топоз бакканбыз да. Мурда эле. Ата-бабабыз топоз багып чоңойткон. Топоз кандай жаныбар? Жакшы. Топоз жакшы жаныбар. Чөп тиребет этпейт. Суукта жүрөт, тоонун башында жүрөт, бийиктикте, карларда. Уралбайт. Уралбайт. Муну деген толка кайтарыш керек, караш керек. Жакшылап. Карабаса кетип калат. Карабаса кетет. Кочкорго кетет, сыртка кетет. Жазында тууп атканда жанында туруш керек, мамалактарын каршы киргизип кетет. Жазгы сапасыны да. Жанына барып тарсылдатып мылтык атып туруш керекпи? Мылтыкты атыш керек. Жанына жатыш керек, кайтарыш керек жазгысын. Тууп аткан убакта. Жакшы. Дагы эмне өзгөчөлүгү бар топоздун? Дагы өзгөчөлүгү мына эт жакшы, этин сатсаңыз эти жакшы. Чистый, экологически таза да. Өзүңөргө жагабы топоздун эти же анда санда кой, козунун этин жеген жакшыбы? Эми кой, козунукун деле жейбиз, жылкыныкын деле жейбиз, топоздукун деле жейбиз. Баары эле жакшы. Таттуусу кайсы? Баары эле жакшы. Айырма жок. Ар бир өзүнчө. Ар бир өзүнчө жакшы. Жакшы. Эми бир топозчу канча топоз карай элек? Жайытта о 400-500 карай элет. Андан көп. Андан көп карай элбейт. Сүрмө топ болуп калат. Мунун бир нерсеге үйрөтсө, көндүрсө болобу? Болот. Минсе болот, саагынга үйрөтсө болот, саагынга. Көрдүңөрбү? Саап көрө элекпиз. Так. Тарапта көрө элексиз. Тарапта көрө элекпиз. Топоз мингенден көрө тияк бияк жумуш бүтүргөн жакшы да. Ат турса эмнеге? Ат турса топоз минип алып каяка барасыз? Экономикабызды көтөрүп жаткан ушу мал чарбачылыгы, анан ушу жайыттарыбыз буюрса аймакта бир 78-79 миңдей айыл чарбасына жарактуу жайыттарыбыз бар, мал жайууга жарактуу. Гектар. Ооба, гектар жери бар да.
Анан эми ушул топоз чарбачылыгы болсо кийинки мезгилде буюрса ушул өйдөлөй баштады. Ошо алгачкы топоз багуучу кармоочулардын бири ушу Илисбек агабыз. Мындан бир 6-7 жыл, 7-8 жыл мурун кармап башташты. Анан бул эми туура нукка койсо жакшы киреше алып келе турган тармак болуп саналат экен. Бул эми баягы тойту колдон тоют жебейт экен. Ушул жакшы карай турган мал багуучулар менен келишим түзүп алса, аларга да зарплата болот экен. Малдын ээсине дагы ошондой киреше алып келе турган тармак болот экен. Анан мунун эти дагы экологиялык таза, дарычылык касиетке эт болот экен. Бул айылда дагы эл уже ошол нукка бурула баштады. Мунун пайдасын көрүп сезе башташты. Мен ойлойм, ушу жакынкы жылдарда, бир жакынкы 5-10 жылдын ичинде ушу топоз чарбачылыгы жакшы эле эмеге коюлат болуш керек жолго. Эл уже баамдап билип калды да. Түшүнүп калышты. Илисбек мырзанын эт багытындагы куйруктуу койлору да жалаң жайыт тоютуна ылайыкташтырылып тандалган. Колдон бир айры чөп, бир ууш жем жебейт, жайгышы жайытта, ал турсун тууту да жазында, козулары ачык асман алдында тууп, ээрчитип, тоюту жазгы көккө илинип кетет. Жем чөп, сарай, сакманчы деген чыгымдын бири жок. Бул породасы бирдей, айкол породасы деп коет. Мунун канында угуп жүрөм, Эделбей бар деп, Гисар бар деп, анан Аркардын каны деп угуп жүрөм, бирок анысын айта албайм, билбейм. Бирок айкол породасы деп ушул особенно ошо Эделбей менен эмеден чыккан го, тиги Гисардан. Жайлоодо анан сыртта жүргөн мал буларга тоют берилбейт. Жем чөп. Айры чөп жебейт. Жем чөп берилбейт. Жем да жебейт. Жем да жебейт, чөп. Туз эле. Туз берилип турат. Болгон ошол. Анан кыштында кар түшпөйбү ушул жерге. Бияка кышында кар түшпөйт, буламык болуп түшөт. Этектерге тоо жагына да түшпөсө, бияктын баары кар түшпөйт. Ушундай өрөөн, ылайыкташылган өрөөн да ушул негизи тоң районунун көп жерлерине кар түшпөйт негизичи. Май айында туйт, бул декабрда куутка кой кочкорлорду кое беребиз. Май айында ошол туу эле сакмалдын буга кереги жокка. Сакмал кышында туугузат го. Же билбейм, ушул мен ушул маткалар ушул алып келгенде ушул май айында туудурчу да, мен да ушул бул өрөнгө келгенде ушул май айында туудуруп атам да. Экинчиден сакмалдын кереги жок. Өзү менен тууп, өзү менен ээчип кетет да. Ошол эффектин жагы бар да. Бул жылда тазалап турбаса, койдун дагы өзүнүн эме проблемасы бар. Эткесе кой 5 жыл бар эле туйт. Анан тазалап туруш керек 5-жылычы. Ата карып да кетет. Тиши да түшүп калат. Кочкор элеби же жасалма да куудурасыз? Только кочкор. Жасалма болбойбу. Жасалма кылып түшөт, бирок мен жасалмага өтө элекмин, бирок кочкорлорду 2 жылда бирден алмаштырам. Өзүңүз деле көрдүңүз, кочкорлор кандай кочкорлор экен. Жон кочкорлор келбейт, таза кандуулар келет. Жүзүнө канча баштан козу берет? Жүзүнө 100 берет. Жүзүнө 100. Бай илгерки 130-140 деген. Андай жок эми, жүзүнө 100 берет. Бул жерде койчу турбайсыңарбы? Bir жылдан бери багам. Кандай эмиш, жакшы элеби? Буюрса жакшы эле. Ата бабабыздан калган кесип да. Мен атам өмүр бою мал баккан. Ошо мен деле малда келатам. Канча бир кора кой, Бир кора кой. Качан туйт? Жаз май менен туйт. Майда туйт. Эмне кыш тугузбайсыңар? Кыш тутканы бу тоyt берипиш керек да. Силер такыр тоyt Биз бересиз. вообще тоyt жебейт бу. Тууп атканда да жебейт. Жайыгы ушу жайлы жайыт. Жайыгы ушу жайтта жүрөт. Чыргал турбай. Кайтарганды эле билет турбайсыңарбы? Кайтарабыз. Эртең менен чыгарабыз, кечинде киргизебиз ошол. Мындай мал тыңда болсо керек башка малга караганда. Эми бул кара кой. Колдон чөп жеген малга караганда. Эми булар тың болот да, эми колдон чөптү өлчөлүп берилет да. Булар каалашынча жайт да. Анан тим эле бир беттен бир бетке бат эле бесип кетет экен. Эми булар эми кийик, эчки сыяктуу жүргөн кой да булар, эми илгерки ак койдой эмес булар. Ак кой жайылып атат да, булар болсо басып оттогон эмелер да. Эти наамдуу да болсо керек. Эми эти баягы жем чөп жеген койго караганда булардыкы эме да. Жакшы. Жакшы да, булар табигый чөп жеп атат да тоодон. Каалаган чөбүн жешет булар.
дайыма изденүү. Жаңычылдык адамдын бир жасаган ишинде эмес, анын канында, аң сезиминде болот. Жаңы нерсе жаратуудан рахат алган адам эч убакта бир жаңылыгы менен токтоп калбайт. Илисбек Абакировдун кимди да болсо суктандырган дагы бир иши Тоо булагынын таза суусуна баалуу форель балыгын багып өстүрчү көлмөлөрдү куруп, келечеги эбегейсиз чоң ишти баштаганы болду. Бул көлмөлөр толук кубаттуулугуна али жете элек. Ишкер балыкка рентабелдүү тоют, кайтарымы тезирээк болор изденүүлөр менен алек. Чабылып чачылбай, карыз пайызга батпай, колунда болгон мүмкүнчүлүгү менен кеңейтүүдө. Бул көлмөлөр толугу менен иштетилсе, жылына 200 тонна эң баалуу балык өндүрүүгө жарайт. Бинике бул ээн талаага, жайлоого болгондо дагы таптакыр топоздорго менен аралашкан жерге балык багуу идеясы кайдан келди? Кантип ушул жерге? Суу эле мээден өтөт экен. Бул эми мурда муну көлдүн жегине деп салалы дегенбиз. Анан садковый хозяйствонун көлдүн ичине коюшкан мурда 11-12 жылдары. Анан эми баягы көлгө мораторий кылып, ушу балыкты көлдүн форелдин ичине бакпайт дегенден анан ушул ылайыктап туруп ушул өрөөнү тандап алдым да. Анткесе ошо келе турган суу тоңбойт. Бул булактын суу, тоңбогон суу. Суунун баары тоңуп атат, ушул тоңбойт. Бул именно борек суу тоңбойт. Анткесе мындан бир 4 километр, 3 километр жерден өзүнчө булак бар, 3 булак бар. Ошондон агып келет. Температурасы 12 градус. 12 градус. 12 градус. Кыштын 12 градус. Кышында бул жер агып келгенде 6 градус болот. 6-4 градус болот кышында. Баары бир тоңбойт. Жайында болсо стабильно 16 градус болот. 16 градустан ашпайт. Форель өстүрүүгө эң ылайыктуу 12 градустан 18 градуска чейин, 16 градуска чейин эң өстүрүүсү да. Мисалы үчүн жайкысын деген ысык жерлерде балык ооруйт, а булар оорубайт да. Экологически таза болот. 6 градус, 4-5 градус эмне? Жүрө берет. Булар даже 0 градуста жүрө берет. Просто баягы кышкысын 4 градуста кичине баягы жегени кичине азыраак болот да, тойт жегени кичине азыраак болот, порциясына кичине азыраак беребиз да. Бул деген өзүнүн атайын корму. Мурда деген муну Европадан алып келчүбүз, Даниядан, Финляндиядан. Анан ал кымбат. 1 килограмм эле 150ден 180 сомго чейин. Анан азыр бул кормду болсо мына ушу өзүм ойлоп таптым. Мунун составында 13-14 ингредиент кошулат. Анан эми мунун айтууга болбойт, бул секрет. Жалпысынан рыбный корм, рыбный мука деп коет. Анан основной. Анан буга өзүнчө кошулат, кровяный мука кошулат. Эми муну санап отурсак где-то 13-14 Мунун секреттери бар, ноу-хауда булчу. Муну айта бергенге болбойт. Эгер муну билсе, бул кормду мисалы үчүн мен муну чыгарып саттыкка чыгарган жокмун. Только өзүбүздүн эле хозяйство кылып атам да. Наркы канча болуп атат өзүңөр чыгарып? Наркы 65-70ке чыккан жок. Тең басы болуп. Ошол тең басынан ылдыйраак да. Тең басынан ылдыйраак. Жеген 3 маал беребиз, эртең менен, түштө, кечинде. Анан температурасы, суунун температурасына жараша өзүнүн таблицасы бар. Анан ошону эсептеп туруп анан беребиз да. Канча, мисалы үчүн, бир балыкка канча грамм. Могуреки балыктарга канча убакыт болду? Бул балыктар жаздан бери. Жаздан бери 4-5 ай болду. 4-5 ай эмес, ошондо санаганда 6 айга чыгып кетти. 6 ай болду. 6 айлык балыктар булар. Булар кое берилгенде кандай эле? Мынчалык коюлат. Кичинекей, кичинекей коюлат. Ушул жерге эле түз кое бересиң? Түз эле прямой эле алабыз. Жана мунун инкубационный цехтери бар, атайын чыгарган. Анан малектор деп коет. Анан малек жок, аларды малектор сатып келебиз. Мындайдан 10 сомдон алып келебиз. Ар бирин 10 сомдон алып келип анан кое беребиз. Ар бир бассейнге 5000ден кое беребиз, бир бассейнге. Бир бассейн көлмөдө коелу. Бир көлмөдө канча балык бар? 5000ден 10000ге чейин батат. Бул азыр деген бул 300-350 граммга чейин болду. Анан 1 жылга чейин 1 килограмм болот, 1,5 жылга чейин. Анан 1 килограммдан анан
Бул негизи порционка деп коет. 300, 400, 500 грамм уже кете баштайт сатыккачы. Анткени ресторанский порция деп коет, кете берет да. 500 грамм болгондо эле. Анан өзүбүздүн көлүбүз алат. Эң чоң болгондо канча? Эң чоң болгондо 1 килограмм, 1 килограмм 200 чейин барат. Муну кайда сатасыңар? Муну Ускөл обласы пансионаттар алат, Бишкек алат. Кумтор менен контрагыбыз бар. Ошол жака кетет. Азыр болсо кичинекей булар. Кумтор чоңураак алат да, ушуну чоңойткондон кийин. Биякта 3 киши иштейт, убагында кормить этет, бияк тазалап турушат. Балыктын состояниясын карап турушат. Кантип тазалайсыңар? Тазалаганда муну басат, тиякты басат, басты тияк ачканда бул суу таза ылдый болот. Анан садок менен экинчи бассейн ыргытышат дагы, ичинде мондай болгон пыль, сыл эмелер менен тазалайт. Тазалап туруп анан дезинфекция кылып салышат. Бул балык бүткөндөн кийин ошондо. Балык бүткөндөн кийин. 1 жылдан кийин. Жок, 1 жылда 3 айда бир тазаланып турат. Ага ортодо балык эмне? Башка жака суу Экинчи бассейнге. Мисалы үчүн алып туруп тазалап ыргытылат бияка. Садок менен ыргытылат дагы, анан калган тазалап туруп анан дезинфекция кылып коет. Дезинфекцияны акиташ менен жасалат, анан кочкор туз менен. Башка химикат. Башка эчтеге химикат. Бул эми естественный. Бул корумдун эмесинде жана гумо, сумо деген жок да. Мына мунун составы деген жана айтпадымбы 13, 14 эме кошулат. Протеин бул жерде 42. Протеин деп коет, 42% да. Мурдагы жанагы чет өлкөдөн алып келген тамак менен мунун азыркы айырмасы өсүшү чет өлкөдөн алып келген разницасы алар ускоритель бар окшойт да, бат өсөт окшойт. Ускорительчи. А бирок даамы бул корумдан аябай сочный экен да, даамы. Муну жасаганда деле жөнөкөй эле, кыргызчасынан эле, даже жанагындай апалыпка дегенде деле койбой эле таштардан тизип эле жасапсыңар, оңой эле. Ооба, муну деген биринчи казып алдык. Казып алып анан буга 3-4 бригада иштешти муну. Ошо 13-жылы салдырдым, биякта 4 бригада келишти. Ошо Акталан жигиттер келип салышты. Ошол жерде 4 ай жүрүп салышты. Ушу таш өзүнөн эле алдык, ушул жерден эле. Таштын баарын ушул өрөөнөн алып келдик. Цемент, кум, анан армировать этилип салынды. Анан стандарт салынды да. Ошо 90 куб болек. Тигил жакта жанагы тазалаган системасындагы жакшы бүт проект менен да. Долбоор менен салынды да. Инженерия аябай жакшы экен. Кыскасы эсептелиптир да баары. Муну деле мен кантип чыгат, кантип кирет, баары. Бул проект деле өзүм чыйгам. Өзүм фальтех окуп, чеченен жакшы окусам керек. Анан муну деле өзүм эмен изобретением. Бул эмени корум деле өзүм ойлоп тапкам. Кандай иш экен эми? Кыргыз деген балык өстүргөндө дегеле билчү эле, билбечү эле жакшы экен. Балык жакшы эле, жеңил эле. Эме немесин эле тазалаганда кичине 2-3 бала керек болуп калат, астын тазалаганда. Так жеңил эле. 3 мал жем беребиз. Балыктагы ял болот бекен, жүрүм-турум болот бекен, өзгөчөлүгү болот бекен, үркөт бекен, үркпөйт бекен. Үркпөйт булар. Наоборот кайра кишиге келет. Жемин чачып атып көнүп калган. Кандай бул жерде шарттар? Светиңерди өзүңөр жасап атсыңар, түнчүндө жарык күйөт экен. Светтер бар, күйөт. Бул эме солнечный менен күйөт. Телевизор иштейби ошол менен? Телевизордо иштейт. Телевизордо көрөбүз. Жумуш оорбу? Жумуш оор деле эмес, жеңил эле. Астын эле тазалаган эле болбосо. Канча киши иштейсиңер? Биякта атама көз элебиз азыр. Ошо атама көз эле карайбыз. Ушул Илисбектин балык өстүргөн жагынан ушул биздин балдар дагы ушул мени багып көрсөкпү, ушул Илисбек байкесин тарталы деген балдарыбыз дагы аз эмес. Ушул булактагы Муктар деген бир инибиз бар, ошо тиги булактын бир кудугу бар, бери чыккан, ошого бир прут жасап, 1-2 прут менен ошону багып көрсөкпү деген жаштар да кызыгып атат. Буюрса Илисбектин жолун жолдошу балдарыбыз бар. Топоз боюнча болсо эми бул туурасы али илгертен бери эле туурасы тиги совхоз убактындагы Улакол, Алтын булак совхоз убагы боюнча топоздун мекени ушу жер. Ушул топоздун башы ошол жерде 3,5 жыл 3,5 миңден ашык топоздор бар болчу ошол сайыздын убагында эле. Азыр дагы мына кайра ошол топоздор жоголуп кетип,
ушул илиспегиңди жигиттер көбөйтүп, ошо биздин балдар дагы көбөйтүп, топоз Кудай буюрса мурунку калыбына келатат. Буюрса ошол биздин жаштарыбыз дагы ошо илиспектен таалим тарбия алып, ошол топозду көбөйтүп, балык өстүрүп, кайсы чарба болсо дагы ошону иштетип келсек, ошондон үзүрүн алгыдай болуп, ушу балдарыбыз кичине ооп турат буюрса. Сайыз убагына да өзүңүз дагы чогуу билип калдыңыз. Алма шоозума түш болуп жүрүп, ушул үйрөнүп келдик. Эми азыр бизде ушу бир жигит бар. Келди, өзү комсомолдук. Бирок өзүбүздүн эле уул ошол келип ушенге балык чарбасын уюштуруп атат. Бул эң кызык нерсе болуп атат. Анан элдер уже карап алып үйрөнүп атат. Бизде булактар көп. Тоғыз булактын булагында эле көп жерлерден булак чыгат. Ушу булактарга биз дагы балык чарбасын уюштурсакпы деп, о жерде Шоркөл деген көлүбүз бар. Ушенге да койсокпу деген ар түрдүү ойлорду ойлоп атат. Эми бирок каражаттан кыйналып атат. Анан кийинки убактарда чыгымы жок топоз. Топозго баардыгы кызыгып, биздин азыр ушу туура суу айылында мен жаңылбасам 3000ге жакындап калды топоздун башы. Жалпы айыл боюнча мына ушенге бириштерден болуп келгендердин топозу 700-800ге чейин, 1000ге чейин баргандары болуп калды. Эми жакшы. Биз жерде элдин жашоосу баардыгы малда. Кийим кийсе дагы, айылга барса дагы, тамак ашына дагы бүт баары малдын жонунан. Ушул азыркы заманда биз ушул азыраак чыгым болуп, көбүрөөк киреше киргизе турган ушул топозго көчүп атат. Көпчүлүк элдер азыр башка жактыкына караганда бизди кичине малы слабыйраак болуп калат. Кесими кичирээк болуп калат. Той жеген эле тамак жеген киши менен тамак жебеген кишинин айырмасындай эле болуп калат да. Жайлоо дегендики таттуураак болот эми. Жаныңыз бар, таттуусу таттуу эти, бирок кесими азыраак. Биз анын баарын өзүң жебейсиң да. Аны сатыш керек. Киреше киргизиш керек. Сатайын десең кичинекей, анан кичинекей деп кичинекей акча болуп калып атпайбы? Эми ошол бордолгон мал эмес, бул жайлоо деген мал деп сатпайсыңарбы? Ой, туура эле суроо кылып атасыз. Эми аны түшүнгөнү бар да. Бизде киргиздар көп да. Киргиздар көп. Жайлоот деп келген, мисалы үчүн топоздун этин алып барып базарга алып барасың. Мен өзүмөн эле башыман өтүп атат. Сап-сары семиз сом топоздун этин алып барсаңыз, эмне үчүн этиң кызыл? Эмне үчүн сары? Вот, көрдүңүзбү? Ой, айтып атасың түшүндүрүп. Ой, анан бул тоодо оттогон топоз. Бул экологически таза, буга эч кандай дары берилген жок. Жакшы семиз багылып тоодо жүрөт, алып келе кармап келип соебуз, ушул эти таза, жеңиз десек жок деп. Бизге мындай кызылдын кереги жок. Түшүнбөй атпайбы? Илиспектин эр жигит, эл баккан эр атын толуктоочу дагы бир касиети өз жердештеринин көйгөйлөрү менен кошо жашап, алардын бир тобун реалдуу көтөрө билгени, мамлекеттик, коомдук иштерге аралашып, чечим чыгаруу процесстерине таасир этер кадыр барк күткөнү, анын баарын жердештери саймедирип санап, алкыш баталарын берип, качанда болбосун арыз армандарын айтып бараар таянычы, арка бели кылып алышкан. Атка минер балдарыбыз мына Илиспек Чокаевич ушул айылга көп жардам берет. Мына буюрса ушул мектепке ушул өзүнүн тияктагы аппарат жетекчилери менен келип ушул 6 компьютер берип атат мектебибизге. Мурунда 1 компьютер берген. Андан сырткары ушул асфальт боюнча ушул биздин эң көйгөйлүү маселебиз туура суу. Каратала жолу ушул 26 километр, ошого ушул Кудай буюрса ушул асфальт 8 километр асфальт киргизип берем деп атат. Илиспек Чокаевич көп элге жардам берип атат. Андан сырткары дагы ушул эмеси жетишсиздиги аз үй бүлөлөргө могу кээде өзүнүн мал чарбасы бар, ошодон топоз союп элге таратып ушул айылгабызга көп Илиспек жакшы жардам берип атат. Илиспек өсчү жигит. Балык багуучу эмени түзүп аткан кезде мен айыл башчы болчумун. Биздин айылга көп эле жардамдарды кылат. Ар түрлүү майрам кече, жанагы айтай башы болуп калганда топозун берет, союп жегиле. Мынайке элиңер бата берип койсун дейт. Анан ушул бир нерсени айтып кетким келип турат. А кезде бореки азыркы салариттик берүү деген жок кезде айылда бир айча бизде теле берүү жок болуп калды. Эл караңгы. Ошо кезде ушул Илиспек өнүктүрүү фондунун да бир нерсеси болуп, ушул комиссиясындабы эмнесин иштерин мен толук биле албайм, Кудай акы. Ошондо иштечү экен, анан келип калыптыр, Илис, алтыным, ушуга бир жардам кылбайсыңбы? Мага бир
ошол аппаратты алыш үчүн бир 105 000 сом акча керек экен. Ушуга жардам кылбайсыңбы? Эрдиңи ошосун элим такыр телевизор көрбөй караңгы болуп атат. Десем майке проблема жок, анда болду, өнүктүрүү фондундан сүйлөшөбүз, алып беребиз деди. 105 000 сомду кыргызча айтканда сокулит бокчалаганча акчаны коттортуп, ошону менен ошол эл ошону ушуреки жанагы эме саларитти берүүгө өткөнгө чейин ошол телевизор менен көрүп жаттык элдер. Мына бул жардам, бул чоң жардам да. Айылдык өзү шаарда турган менен бул биздин айылга көздү кыргыз салат. Жанагы водопроводдун трубасы алмаштырып берген бул Илисбек, жанагы Арыпбектин баласы экөө. Аны ушул күнгө чейин ошол салып берген насос эл менен сууга камсыз кылып атабыз элди. Эмгеги көп бул Илисбектин. Азамат жакшы бала экен. Бул атасы деле жакшы киши болду, чока деген. Илисбек бизге да спонсор катары, демилгечи катары көп иштерибизге жардам берип жүрөт. Турбаларыбызды коюп бергенге жардам берди. Ата бабанын арбактарын эскерип, Кыршейтке эстелик тургузуп, балбак экөө элге Куран окутту, Нооруз майрамын белгилеп беришти. Элдин духу, маанайын көтөрүп, көкбөрү оюнчулары боюнча формаларын алып келди. Жоошбай атындагы команда түзүлүп, мына балдар бул жерде спорт оюндарын ойноп атышат. Benim bilgenim Ilişbek'i özü işmer, hareketçil, akıllı cetik, jakşı adamlardan dep bildim. O elimin ailinin içindeki ayrım cetikpeslik, jakırçılıklarda köp yardımına yavaşlığını gördüm. Mına o göçöbüzdün ayrımızın içi çangla böyle toprak ulunup, bala bakırabız, dele bağırыбыз, dele orusuk doğu. Çanglı yerde yaşanandan yine özü belgili de. Oşoğa bir görüp alıp küçüğüne yavay, yenine degen kumdu töktürüp, tüydötüp, hazır çangdan arılıp içine jaksına kayır. Andan keyin Nooruz mayramından, Nooruz, horoz aytında. Mobqaragoğan bilen Barbulaq'ın emesinde bir Bozbesik degen yer var, o sergedagi salttı, urutluk salttı. Horoz onu sıylap, eldi sıylap, o yerge çayın berip, malını soyup, Kur'an okutulup, kadimki Kırgız'ın qaza saltın kozgop, jaşların düşünügün öyde götürüp, karıların pelini alıp, yüreğini alıp ayvay rahatsızlığını verdi. Илисбекти эл сыйлаган балдарыбыздын бири. Ушу жаштарга жана күрөш боюнча бул мындайча айтканда областта да жок. Биздин ушул айыл өкмөтүнө Каракоо айылын алып келип берген. $12,000 ушул жаш балдардын күрөш боюнча ушу күрөшүүчү жерге төшөлгөсүн алып келип берип, ушул балдардын спорт жагына көп жардам берип, ушул жаштардын спорт жагынан ушул өзүнүн жардамын тийгизип келатат. Бизде экскаватор жок эле да айыл өкмөтүндө. Ушул биздики илгери ушу ата-бабалар чаап кеткен 26 километр аралыктагы чоң арыгыбыз бар. Ошо менен 4 айыл ушу жан сакташат. Чарбачылыгын жүргүзүшөт. Ошол жерге экскаватор жок болуп, ушул Илистин өзүнүн жеке жардамы менен, ушул өзүнүн ушу аракети менен ушул биздин айыл өкмөтүнө экскаватор алып келип берип, ушул каналдарды оңдоодо баба дыйкандарга жардамы зор болуп атат да. Илисбекти мына ушу бабыреки жаш болсо да биздин айылыбызды ушундай жакшы көтөрмөлөп атканына ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде мына эки айыл ортосунда дөң тала менен кошумдун ортосунда суу чыкпай да калган. Ошону мындай кол менен казса 1 жылда да 2 жылда да каза албайт болчу эл. Ошого чоң техникасын алып келип, атайы тиги трейлер менен жүктөп келип туруп, суу чыгарып 2 айылга сууну камсыз кылып берди. 2 айыл мына эгинин айдап, данын алып, түшүмүн алып, жакшы баягы үзүрүн көрүп атат. Биздин тилекке каршы ушу биздин Тоң районунда эле, ушу жеке эле биздин эле аймак эмес, Тоң районунан чыккан биздин жогорку кеңеште депутатыбыз жок. Анан бирок депутатыбыз жок болгону менен биздин бир чыган байкелерибиз, агаларыбыз бар, бир топ эле алар. Анан алардын бири ошол Илисбек Чокаевич.
Илисбек байке дагы ушу бизге көп жардамдарды берип жүрөт. Кайрылганда өзү баягы ишкер, демөөрчүлүк кылат. Мисалы бизде жана 5 айыл бар деп атабыз. Биздин аймактын борбору Каратал айылында жайгашкан ылайыка. Ал жерде дагы ошол бизде кичи футбол аянтчасы курулду. 2 миллион сомго жакынкы сумма менен. Анан ошол эки кичи футбол аянтчасын ошо өнүктүрүү фондунун планына киргизип, баардык ошо документациясынын бүтүргөнүнө чейин жардам берип, аягына чейин ошо көзөмөл салып, көп жардам берди. Анан жанагы жыл ичинде ар кандай көп майрамдар болот да. Карылар күнү деген болот, энелер күнү жана башка ар кандай майрамдар болот. Ошолордо да бир топ демөөрчүлүк кылып жүрөт да. Карылар күнүндө ошол малын союп берет, элден бат алып. Анан мектептерге да жардам берип жүрөт. Жана биздин Каратал мектебинде ошо 6 компьютер комплект алып берди. Ошо туура суу Сагынтай мектеби деп коет. Ошол Сагынтай мектебине дагы 6 компьютер комплекти менен алып берип. Илисбек Абакиров айрыкча өрөөндүн жаштары арасында чоң кадыр баркка ээ, коомдук оюн зооктордун, улуттук же спорттук иш-чаралардын анын демөөрчүлүгү же колдоосу жок өткөнү жок кесе. Алардын бири райондо атагы чыга баштаган Жоошбай аттуу көк бөрүчүлөр командасы. Эми бауыреки балдар оюну жаңы ачылып, жаңы башталып атат. Ушул оюнда ушу балдар ушу ат үстүндө аман эсен болуп, ойногон оюндары ушу ийгиликтерине жетип, алган байгелери кут болуп дегенде, ар дайым ушу райондук деңгээлде эмес, область эмес, республикага чейин жеткен балдардан болсун. Жума сайын ойнотуп турам балдарды. Жума сайын өзүбүздүн шеринебиз бар, ар бирибиз бөлүшүп алганбыз. Анан мына буреки Жоошбай командасы деп мына Илисбек байкебиз болот. Байкебиз каржылап баарыбыз үстүбүздөн карап балдарыбыздын баарын карап берет. Дагы мына ушул казан багыбыз салып алганбыз. Ушакка келип күндө тренировка кылып турабыз. Жакшы ойногон балдар бар, алар менен достошобуз. Баарыбыздын буякта командабызда ар кимибиздин досторубуз бар. Нарын областы болобу, Таласта болобу, Ошто болобу, Бишкекте болобу балдарыбыз бар, связдар бар. Ошолордон чоң оюнчулардан байланышып, билбегенибизди сурап алабыз. Бекболот атабыз болгон илгеричи. Ошол Бекболот атабыздын атынан койгонбуз бул Тайказандачы. Жакын деле тою болду мына. Куран окутулуп, ал киши ыраматтылык болуп кеткен. Ошол бербей жүрчүкен да биякта Тоң районунун ошол кармачы экен ошол илгери. Аталарыбыз атактуу көк бөрүчү болгон ошол. Атактуу көк бөрүчү болгон. Быйыл неме жакшы. Аракетибиз дагы ушу немебиз, результатыбыз да жакшы. Ийгиликтерге жетип атабыз быйыл буюрса 2017-де. Бу ийгиликтин сыры эмнеде экен? Ийгиликтин сыры эми аракет кылсак эле ийгилик болот экен. Көбүрөөк машык. Андай үстүбүздө ушун жардам берип турган байкелерибиз болсо да ошо жакшы болот экен. Илгери арактан ичип алгандан кийин жасайт эле, азыр кандайсыңар? Жок, биздин балдардан аны арак, тамеки колдонбойбуз эч ким. Андай эч кимде жок. Эч кимде жок андай. Тамеки дагы, арак да эч кимде жок. Атың кандай? Бу аябай тиги сөйкөнгөн жакшы ат экен. Бул ат ошо жаңы келди, бүгүн эле оюнга чыккан там. Бишкектен ошо Арашан командасынан келди. Сатып алдыңбы? Сатып келдик. Канчага сатып алдың? Мындай эле айгырдын үстүнө акча кошуп келдик. Чоң экен аябай. Жакшы. Ийгилик болсун. Ушул команданын эң мыктысы деп сени айтып атышат. Мыктылыктын сыры эмнеде? Мыктылыктын сыры андай деле эч кандай сыры жок. Бул жерде тартынбай ойнош керек, өзүңдү спортко арнадым дегенден кийин жеке спортчу ийгиликте ошо команданы алдыга сүйрөйүн деп аракет кылат. Көп эмгек талап кылынат ошо. Аракетте, аракетчил болуш керек. Намыстуу болуш керек ошо. Бири-бирин бул ынтымактын сыры, биринчиден ынтымак эң биздин немебиз. Бири-бирибизге ынтымактуу болуп, көз карашыбыздан эле түшүнөбүз, кимге кандай оюн жүргүзүп атат. Ошо оюн жүрүп аткан баладан эч кимибиз эме кылбайбыз, ачып берип, ошо өзүбүздүн тактикабыз, ошо эми жеке спортчулардын эле тактикасы оюну жүрүп турган оюнчуну ачып бериш, тозуп бериш. Андай атаандаштык жок биздин командада. Бири-бирине бут тосуу андай мындай дегендер жок. Ат таптоо жагы кандай? Ат таптоо жагы илгерки ата бабаларыбыз сыяктуу эле
таң ашырып суутуп ошо улакка даярдап жем чөбүн суусун убагында берип. Саяпкерликти да үйрөнүп атасыңар да. Эми бул жерде ата бабабыздын көпчүлүгү илгертеден саяпкер болгон, алардан кичүү муундарга өтүп, балдары өзүбүз алып калгандар бар саяпкерликти аркалап. Ошо көбү Көкбөргө чейин биздин командада чабылып жүргөн аттар да бар. Алдыңкы байгелерге, баш байгелерге илинип топ жарган аттар бар. Ошо сууту менен кармайбыз. Ар ким суутканды билет, өз атын суутканды. Билбегендерге кеңешибизди беребиз. Ушул форманы тиктирип, ушул жаш балдарды кызыктырып аткан спонсорубуз Илиспайкеге чоң рахмат. Ар ким формасы өзүнө жарашты, жактырды, өңүндө жакты. Бул жерде биринчиден Кудай Тааланын кудурети, экинчиден ошо формабыз акчолтой болду. Биринчи кийип чыкканда эле ийгиликтерге жетишип форма келген. Ошо командаларга да сүр берди, оюнчуларга да дем берди. Ушул форманы кийип алып, ушул форманы уят кылбайын деп баары өзүн көрсөткөнгө аракет кылышты. Ушул биздин Актерек айыл өкмөтүнө караштуу айылдарга демөөрчүлүк кылган ушул Абакиров Илиспекке ушул биздин Актерек айыл өкмөтүнүн атынан ушул ардак грамотасын тапшырып коюуга уруксаат бериңиздер. Бул карышкырды сиз кармапсыз, Мен кармадым. Капканга түштү. Капканга түштү. Бул кайсыл жерде экен? Биздин төрдө, Кулсарада. Бул кар жааган күнү капканга түшчү эле карышкыр. А силердики кандай эле мындай? Сийгегине салабыз, сийгегинен түшө берет. Ал эмне дегени? Ошо сийгеге жана келип иттер сиет го, ошонтип эле карышкыр тытып сийип кетет. Ошол жерге саласың. Ошол жерге салам. Анан түшүп калат. Түшүп калат. Бул канчанчы карышкырыңыз? Көп эле алдым. Көп эле? Быйыл 3 алдым. Мурда канча алдыңыз эле? Мурда көп эле алып жүрөм, бир 50 карышкыр алдым. Баш аягы. Баш аягы 50. Адистешип деле калган турбайсызбы? Бала кезимден бери ошо карышкыр менен элдин керегине жарап жүрөм. Жакшы экен. Эми бул тиги дала элдин батасын алган экенсиз. Бирок мунун акыбети да бар да, бир мындай сыйлыктар бар дейт. Эмне сыйлык болот? Сыйлыктар бирден кой берет, бир карышкыр ассам. О жерде Илиспек байке октарымды алып берейин деп атат. Октар бөлүнгөндө берип турушат. Жардам берип атат. Жакшы. Андан сырткары карышкыр өзүңүздө калат. Өзүмдө калат. Аны эмне кыласыз, сатасыз? Эми аны сатып соодалап өзүм. Муну эми өңдөп, түздөп, оңдоп, мындай жууп, тазалап, мындай товардык көркүн чыгарганга алыңыз келеби, билесизби аны? Билем. Өңдөгөндү? Өңдөгөндү билем. Мунун башы менен сойгон экенсиз. Башын кошуп туруп кичине жасап, кооздоп, Ушул канча ошондой кооздоп койсо канча сомго кетет ушул? Эми бир 7-8 миңдин тегереги болот. Илиспек Абакировдун жакын туугандары жашаган мурдагы комсомол, кийинки Калкагар айылынын калкы, кыргызга аттын кашкасындай таанымал Жоошбай Куудулдун, анын агасы белгилүү эл башы Байсерке болуштун урпактары. Алардын өмүр жолу менен ишмердигин санжыргалап айтып, ооздорунан түшүрүшпөйт. Мал жанга жайлуу ушул кең өрөөндүн алардын мекени болуп калышында ошол бабаларынын салымы эбегейсиз экенин, дегеле эр жигиттин эл үчүн жасаган бир да иши, айрыкча Илиспек мырзаныкындай бараандуу жакшылыктар дегеле унутулбасын айтып түгөтө алышпайт. Убагында Жоошбай ата ушенен жашап, ушенен көзөткөн кишилер экен. Анан ушул айылдын атын Жоошбай дегенге ошо эл ошол атабыздын атын койсок деген ой пикирлери болуп атат. Жумгалдан куйручук атабызга келип ата учурашабыз депти. Албаштын бер жагынан ошо кичинекей айыл бар экен. Ошо жерден учурашып, баа бирин бири тамашалашып, анан кайра тамашаны аягында сый менен жылкы союшуп, жакшылык менен узатышкан жакшы жерлер экен. Ага чейин бул ушул үстүңкү далина деп коет. Үстүңкү далина Айдын-көл деп айтылчу экен. Манас атанын убагында Айдын-көл болуп. Анан бул көл баягы жээгинен жырылып кеткенби, көл агып кетип, анан кийин азыр кичинекей эле көлмө болуп турат Айдын-көл Коңурлөгүнүн этек жагында. Азыр эми биякта
ушул Манас эпосунда калган бекен ушул жердин аты. Ушул Манас эпосунда Айдынкөл деп айтылат. Ошол Айдынкөл ушул үстүнкү далинада айтылып жүрөт деп ата бабалардан укканбыз. Манас атада айтат го. Тиги таластан Каркырага чейин барып, Каркырадан Оюнзоого ошол тиги баягы аш той берилип, анан ошондо бияктан тияка, тияктан бияка өтүп атканда жетегүз баягы жердин соорусу түп ак суу деп ошолордун баарын айтып келгенде, тоңго келгенде эле баягы тоңдун тоңу чыкпай ак суу жетегүздүн чөбү чабылып атканда май айында, майдын аягында чабылып атса, биякта ошондо малдын оозуна жаңыдан чөбүлүнүп, жаңыдан баягы жаз башталат да. Анан биягы кичине суровый, климаты оор край деп ошентип айтылат экен. Бул тоң менен кочкор киндиктеш да. Тоң менен кочкордо карагай өспөйт, токой өспөйт. Анан ушундай жылаңач болуп эле баягы шамал уруп жазкысын, күзгүсүн шамал уруп ушундай баягы оор климатта болуп турат да. Бирок кишиге оор болгону менен мал жыл бою чөп жеп чыгат экен да. Мал кар баскан жерде мал тээп оттойт. Мындай ачык жерде мал ошо кенен жайылып, кенен оттоп, малдын ошо багылышы элге кичине жеңилирээк болот экен да. Бул айылда канча түтүн? Бул айылда 150-200гө чукулдап калды. Жоошбай чоң атам чында байкем айтканда элдик киши экен. Бул багы бейбачыларга багы кээ бир багы теңтүштөр бар. Жоошбай курсак ачып кетти го, эмне кылабыз? Сойдоп эле багы өзү жылкычылардын чоң кылып коюптур, сойдуруп эле жет экен. Байсерке чоң атам бай экен чынында. Коноктор эметип атат, келип тиги малдарын тейлеп койдогон го. Анан тейлеп койдогондо багы чындан мууздап ээрин башына жататып, анан тейлеп келдим байке деген экен. Анан багы эметкен бөртө эл жейт, анан ыргытмак беле. Тейлеп 5-6 багы келген кишилерден эл эметет, анан кайра эметибек беле. Ат мингизип еттен баягылар жөө кайра ат мингизет, анан тиги сойгон атты жеп алат. Сойлогон атты элдер жейт. Анан ошондой Жоошбай чоң атам ошондой элдик киши болгон экен. Анан бул Жоошбай чоң атам жоруктары көп эле. Эми багы эмеси да бар, бул куйручук менен кезиккени да бар. Боз ит тиктирип коюп кезигиптир куйручук менен. Анан келатканда Жоошбай чоң атам боз иттин ичинде жаткан экен. Жатып анан келинден айтып берди, кызмат кылып жүргөн. Балам бир киши келет. Такыр унчукпа деген экен да. Анан унчукпа дегенде баасы макулдап Жоошбай чоң атам багы келгенде багы куйручук кирип келген экен. Салам айтып кирип келип, жогуз деген жолотусуңбу, же коноксуңбу? Эми үйдө кемпир да жок эле. Эми салсаң сарып же, эми салбасаң балекет же. Ошондой деген экен да. Анан куйручукта эмедем, лөкөтөң эле саяк эми чынында. Анан багы шымаланып чыктанды ачып, этти салып, коломтого отту карап. Казанга анан багы табактарды жеп атканда анан багы келин кирип калган экен. Ошого чейин Жоошбай чоң атам кыймылдабай жата берген экен да. Анан айткан экен, кирип келгенде келин кирип келип, апей атамчы атаң жебесе баракет жесин деп коюптур да. Тиягы бар эми күлкүлүү сөздөр бар, аны айтпай эле. Анан алдап алам деп анан өксөндөн Жоошбай чоң дебедим беле. ооба, Жоошбай чоң атам туруп экөө кучакташып, эми өкөтөң эле саякта анан кучакташып, багы өбүшүп, багы кайра багы тай соёбу, жылкы соёбу кайра коноктоп, ат мингизип, анан куйручукту кетирген экен, анан ошондой кылып. Жоошбай жана мен айтпадымбы? 30га чыкканга чейин үйлөнгөн эмес экен деп. Анан үйлөнгөндө бой жүрөт. Бой жүргөндөн кийин бу Байсерке мага качан аял алып берет. Дейт да, анан кийин эми мындай кылайын дейт да, анан кийин бир күнү Байсерке Караколго уездге топко кетет. Топко кеткенден ошол убактан кийин Байсеркенин келатканын билет дагы, кайсы убакта келатканын билип туруп, андан кийин бияка келип туруп, токолун айтат, үйүнө келип туруп. Байсерке каза болуптур аттан, атка сүйрөлүп жолдон келатканда. Дайынданып тургула.
мен барып туруп өлүгүн алып келейин дейт дагы. Боз үйдү тиктирип дайындап коюп туруп анан кийин жолдон Байсерке келаткандан кийин анан Байсерке айтат экен, аба жеңем кайтыш болуп калды, бээси атып, бээ тебип, мээси чачырап кетип каза болуп калды. Эми жазуу буйругу ушул экен, кап этпеңиз деп анан кийин угузуп туруп анан кийин бул айылга келет. Айылга келгенден кийин тигил асылым деп аялын эметип келет, тигил баатырым деп ыйлайт. Кимдин кандай эметкенин эч ким билбейт. Бул эмне болуп калды дешип ойлоп келсе, Байсерке деле тирүү, аял деле тирүү. Анан кийин бул чунак, бул эмне кылганың дейт. Бул эми кылганым ушул эми аял менен мен канча мына 30дан аштым, ушуга чейин аял алып бербейсиз. Аял алып берсеңиз болмокта. Мен деле бала бакыралы болуп калайын да. Анан аял алып берет. Анан аял алып берип туруп, анан 30га чыккандан кийин Байсерке агасы болуш болом деп туруп, анан кийин бул болуштукту талашканда сенден Коңурлөңдөн чыгат, болуш болом деп, Ботугурдан чыгат Баатыркан, бияктан Токсоо деген чыгат Каракөз-Каштан. Баатыркан экөө тең түшкөндө Баатырканга сөзү кеп өткөн. Токсоо агас ал кишикче тыкырраак, Шекен агам сөзү өтчүдөй эмес да. Анан Баатыр барып анан кийин Баатырканды Кызыл Уру деп койчу экен. Эй Кызыл Уру, мен сага салмай болдум. Таш салмай болдум. Ой, сен бояк кетпедиңби? Жок. Мен сага салмай болдум. Мен салсам сен болуш болосуң дейт. Ой, эмне сурайсың дейт. Мен сага сенден эчтеке бир нерсе сурайм. Качан сен мөөрүңдү алганда, ага чейин мен сурабайм. Ошодо аткызасыңбы дейт. Аткызайын дейт. Анан кийин Байсерке баягы элдин баарынан келип туруп, анан кийин бул чоокка туугандар, бул кошумдар бул чогусу менен Баатырканга салат да, Баатыркан болуш болгондон кийин анан Баатырканга анан кийин айтат: "Эй Кызыл Уру, баягы одаңда барсыңбы?" Бармын. Анда сен жерчини чакыргының дагы землемер бар, ошол убакта бизге землемер бар экен, мага жер кесип бер, менин жерим жок. Арга сенде жүрөм мен. Жер бергенде анан кийин ошондон келип чакыртып келип турган ушул биз турган жерди боягы менен барып, тикчен деген бак турбайбы? Бак. Ошондон ылып тетиги Алабаштын ар жагы менен кетмей экен. Ошондо түз кетмей экен. Чоң чокой деп койчу экен Байсеркени. Тарт дегенден бер жагынан тартып турган теги көлөкөңө карарып турган эмеспи? Ошонун ары тигинде калып турган бияк жагын боягынан жерден кийин кестирип берген экен Алакөз кабага. Анан кийин ар кайсысында жайыты жок. Тиге буга эметип турган мынакей. Өзүнүн эл үчүн кылган киши мына Жоошбайдын агасы дагы эл үчүн иштеген. Алакөз үчүн бүт бир элге жер алып бериптир. Мынакей. Өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон эмес, элдин кызыкчылыгын ойлогон. Мына мен Илисбек дагы мына иним ушундай элдин камын ойлоп, мына бир айылды бир жыл эметкенден, бир жыл эмес көп жылдык мынакей аргын казып берип аты калды мынакей. Ооба, ушундай элден айланса да болот. Ушундай элге кызмат кылуудан өткөн бакыт да сыймык да болобу? Элге кызмат кылуунун ана башы арбактарды ыраазы кылуу эмеспи? Арбак ыраазы болбой тирүүнүн иши жүрүшмөк беле. Илисбек Абакировдун үркүндө кыргынга учураган, 40 шейтке тургузган эстеликтин негизги жүгүн көтөрүп алганы, бир чети мекен үчүн жан кыйган ата бабаларыбызга таазим болсо, бир чети көптөн бери иште кайнаган атуулдук бугун сыртка чыгаруу болгон. Айрыкча кыргыз элинин улуттук каада салтын өткөн арбактарды сыйлоосу аябай улуктуруп атат. Андан тышкары бу 16-жылы кайтыш болгон көтөрүлүштүн тушунда 40 шейит деген жер бар. Ошол жерде көп кишилерди кырылган экен. Эркиндик үчүн, эгемендүүлүк үчүн кармашып жүрүп, ошолордун арбагын сыйлап, райондун элин, облустун элин иша кылып колу жеткен жерден элди чакырып, Куран окутуп, баса кылдырып,
elge özünün jöndemin görsetdi. 16-жылы үркүн молоордун алдында ушул биздин өрөөндүн алыбызга катаган уулдарынан чыккан 40 шейитте курман болгон да 16-жылдары. 40 киши. 40 киши. Булар эми падышанын жана өкүмүнө ошолорго каршы чыкканда бул жигиттерчи ошол убакта жаш уландар экен, ошо элдин атынан чыгып анан тозуп чыгышкан. Орустардын солдаттары келип ушул тетиги капталдан атышкан экен. 41 го дейм, ошондо 40 ушуна каза болуп, анан бирөөсү аман калып качып барып, Дөңталаанын көпүрөнүн астына ошол чалажан болуп жатып, ошо элге айтып, андан кийин орустар кеткенден анан келип коюшкан да ошол жерге. Ушул жерге коюшкан. 40 тең ушул жерге. 40 тең ушул жерге коюшкан. Эстелик качан тургузулду? Эстеликти 2011-жылы тургуздук. Мен жалгыз тургузган жокмун. Бул элдердин суроо талабы менен Каракоо айылынын аксакалдары, элинин Кызыл Тоо айылынын ушул өрөөндүн аксакалдары элдердин суранышы менен Көлтөр айылынын уулу бар Балбак деген иним ошо экөөбүз тургуздук. Андан сырткары ушу жакында эле ушул биздин Алыбек Баатыр деп бабабыздын ушул 220 жылдыгын өткөрдүк. 220 жылдыгын өткөргөндө ушу Илис өзүнүн ушул баш байгесин коюп берип, ушул тойду өткөрүүгө чоң демөөрчү болуп, ушул абдан элдин астында жалпы республикалык масштабта өткөн тойго абдан биздин элдин демилгесине дем кошуп, күчүнө күч кошуп, ошол тойду өткөрүүгө абдан зор салымын кошту. Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, эр жигит деген атка татыган бар, татыбаган бар, эр жигит деген атты көтөрө алган бар, көтөрө албаган бар. Ошончо да Илисбектей эр азаматтар бар да, кыргыздын ушундай адам сыноо касиети, адам сыноо наркы түбөлүк жашай берет деген үмүт менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Эмки жолу оодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.